нужно четко вести записи того, что вы делаете. Какое количество Ваннасы ростов? гөлгө жакшы эрте сепсе 4 ваннага чейин жеткизе алат экен. Кеч күз келсе анда үстүн баягы суук бизде болот да кеч күздө. Ошондо жаап сууктан сактап калса анда 5 ваннага чейин жетсе болот экен. Кыргызстандагы ар бир жер ошол жерге эмне өстүрсө жакшы болот экенин ушинтип табият эле өзү көргөзүп коет да. Караңыздарчы. Барбарис деп айтышат болуш керек менин билишимче. Ушинтип эки киши кармап туруп, жакта бирөөнү жүгүртөт экен. Тигинде өтүп барат. Ну, конечно, довольно на первый год, потому что это, ну, по сравнению все же посмотрите. Быйылкы бүттү уже, жетишпейт эми. Жаңы гүлдөгөндөр бар, бирок ал уже жетишпейт уже. Here. And then spray with fungicide. Кекилтел асуа, кекилтел калачи, катынта калачи кекилтел. Бүгүн биз Америкадан келген адистерибиз менен ушул Ак Суу районунан Ак Суу айылына келип, Нурбек деген агроном дыйканыбыздын жерин көрдүк. Биякта элдер топтолуп турат. Өзүңүздөр көргөндөй жаңы эле басылды. Үстүбүзгө болушунча суу өткөрбөй турган кийимдерди кийдик. Анан бул суулукту, бул коозукту көрүп атсаңыздар керек. Ак Суу негизи суук регион болуп эсептелет. Анан бияка кыш эрте чөт, жаз кеч келет. Карасаңыздар тетиги тоолорду мына булуттар айылга чейин түштү. Ортосунда кара болгон сызык бул ошо тоо, үстүндө ак кайрадан кар, кандай гана суулук. Бир эле учурда ошол мындай кыш менен күздү көрүп атабыз. Кудай буюрса бул практикабыз жете күздө, андан кийин Ошто, деги эле Кыргызстандын бардык аймагында уланат. Бүгүн ушу жамгырга карабай сиздин талааңызга келдик. Балким кийип эле алыңыз, башыңызда суу болуп болбосун. Рахмат, кош келипсиз. Монтерей деген сорт экен, айтып берсеңиз бир аз кыскача. Монтерей быйыл себилген. Монтерейдин плюс жагы бул деген кейзди дей эле берет экен, энизди да өзүчө. Анан деген валнасы гөлгө жакшы эрте сепсе 4 ваннага чейин жеткизе болот экен. Кеч күз келсе анда үстүн баягы суук бизде болот да кеч күздө. Ошондо жаап сууктан сактап калса анда 5 ваннага чейин жетсе болот экен да. Биз деген кеч сепкенге байланыштуу бул деген 4-чү ваннасы үшүп кетти. Ошого жараша эми эсебин толук чыгара элекпиз, бирок жакшы берди. 300дөн көп. 300 граммдан көп. Көп, 300 граммдан көп. Мына Альбион салчысы болот, биякта Альбион да бар. Альбион 2-чи ваннасын берип атканда мына үшүдү, мына Альбиондор бар, дайым арасын үшүбөгөндөр. Тиги уже 4кө кирген да. Демек быйылкы сезон бүткөн турбайбы сизге? Быйылкы бүттү уже, жетишпейт эми. Жаңы гүлдөгөндөр бар, бирок ал уже жетишпейт уже. Кышка даярдык эми агробалактан даярдап койдук уже. Эми ушуну жанагы чирикке каршы, боз чирик, ошолорго каршы, анан курттарга каршы сээп туруп, анан агробалактан жабабыз. Ошо менен кышка даярдык. Калың кардык эме болот да. Калың чөт. Бирок былтыр деген кеч кыш келип, ошонун себебинен баягы кеч да жаз келди да. Ошонун себебинен кар деле былтыр анча түшкөн жок. Кыргызстандагы ар бир жер ошол жерге эмне өстүрсө жакшы болот экенин ушинтип табият эле өзү көргөзүп коет да. Караңыздарчы, биз азыр жолдо келатканбыз. Келатсак бул жакта ошондой чычырканактар аябай сонун мөмөсүн берип өсүп турган экен. Муну күбө алса деле азыр түшө тургандай болуп калыптыр. Ошондуктан достор, мунун дагы азыркы учурда сонун бир багыты бар. Тикенеги азыраак, көбүрөөк түшүм берген, батыраак түшүмгө кирген жана кирешелүү тармак болуп эсептелет. Ассоциациядагы бул тармакта иш алып барабыз. Мынакей жерде чычырканактар тебеленип жатат. Мен билишимче бул барбарис болуш керек. Караңыздарчы, байлаган толтура. Сонун ушундай жерлер бул тегеректе аябай көп экен да. Могу жердин баары, бул жактагы токойдун баары. Ушуну терип саткандар барбы негизи? Комментарийге
Сейчас қойсаңыздар. Что самое главное, это качество ягоды в итоге. То есть вам нужен хороший урожай, качественный урожай. Для этого нужно начинать с самого начала. То есть хороший бугор, качество почвы контролировать и правильное расстояние между ростками вот при посадке самой первой. Негизи Ак Суу району клубника кандай экен? Буга чейин мен билишимче картошка көп өстүрүшкөн, аябай көп. Ооба. Ак Суу району эми эгерде кейизди сепсе, эрте бышкан сорт сепсе, анда агроволокна менен жанагы үшүк болгондо сактап калса анда жакшы. А энизди боюнча аны да эрте сепсе, андан да берет. Бул анан даамы жагы дагы жакшы болот экен. Себеби погода жараша дагы кечинде температура көп көтөрүлөт. Күндүзгү эми 25-30га жетсе ай ысыды дегенде, кечкисин болсо 18ге чейин чыкпайт. Поэтому Надо закрывать, да? лучше, если вы обработаете, как они говорят, потом закроете, и снег еще сверху упадет, и тогда больше сахара. Мен өзүм Алсета Кымбат Сагындыковна Ысык Көл областынын Ак Суу районунан келдим. Азыркы күндө жаңы баштап аткан ошол клубника боюнча ягодный багытта биринчи жолу өзүм кызыктар болуп өзүм өстүрүп жатам. Азыркы күндө ошол эксперимент катары жүргүзүп аткам. Ошондуктан мен өзүм изденип жүргөм. Азыр ошо өзүмдүн баягы клубниканы өстүрүп аткан убакта көп кыйынчылыктарга дуушар болуп, баягы ооруларга, өсүшүнө бирөөнөн кеңеш алыш үчүн ар кимден сурасам, ар кандай кеңештерди берди. Ошонун аркасында мен эч кандай деле мындай жыйынтыктарга жете алган жокмун. Ошонун аркасында бул ассоциацияга кирсемби, мүчө болуп кирсемби деген оюм бар болчу. Мен ошол изденип жүргөн аркасында Тилек Токтогазиевдин ошол ММА ассоциациясынын алкагында ошол агрономия боюнча жалпы республика боюнча 50 агрономду окутап чыгабыз деп маалымат келгендиктен мен ошол 3 этап менен отбордон өтүп кеттим. Ошол отбордон келгенден кийин ошол 2 күндүк окууга Бишкек шаарына келдик да. Ушул эми жаңы баштап аткандыктан бизге көп нерсе жаңы нерсе болуп атат, көп нерсени изилдеш керек болуп атат, көп нерсени окуш керек болуп атат да. Ошондон акырындык менен биз ушу кол коюп, келишимге кол коюп 5 жылдын ичинде мен өңдөнгөн, кыйналган көп дыйкандарга биз жардам беребиз деген келишим менен кол коюп, ошонун аркасында биз аракет кылабыз, что кыргыз элине жалпы элге ким кыйналса мен жардам берем деген ойдо ушул окууну, агрономияны өздөштүргөнгө өзүм белсенип отурам да. Элдерге дагы ошо жардам берем деген ниеттемин. Урожай? Я же не агроном, но мы смотрели YouTube, смотрели. Потом у нас есть агроном, этот местный, акылдан көп совет алдык да ошол кезде. Там советовали, звонили, Толуману звонили сколько раз, 1000 раз, наверное, что надо делать, что там маленькие, видео снимали. Вот это все мы набирались опыта. И у агрономов спрашивали. Ну, не знаю, агрономы у нас как, ну, про почву, про все, про растения, про лекарства знают. Вот именно в одном направлении, наверное, у нас никто не знает. Именно клубнику или малину, вот такое. И потом вот спрашивали, смотрели ютубы, там все. Изучали как могли, вот получается. И у кого-то спрашивали, у кого-то переспрашивали. Вот так из-за этого, да. Конечно, довольно на первый год, потому что это, ну, по сравнению все же познается дегенде. Когда посадили? Посадили это, получается, 2 дня садили мы, 31 мая и последняя посадка 1 июня. Это, получается, у нас поздняя посадка получилась. It was a late planting, so they started on the 31st of May. And then finished on the 1st of June. Still leaving them. They were just discussing this part. И говорит то, что в штате Нью-Йорк, где похожие климатические условия и примерно такие же условия вообще по посадке, она говорит, что рекомендуется очень лучше срезать все-таки. Все срезать, хорошенько обработать,
Сверху, к примеру, соломой прикрыть, чтобы, если вы беспокоитесь за то, что у вас перемерзнут эти рожки, и закрыть соломой, не толстым слоем, просто чтобы создать тепло, да, изоляцию, и потом вообще перекрыть, как вы планировали вообще перекрыть. После, на зиму, да? Да, на зиму. После, когда вы будете опять вскрывать их, эту солому не выбрасывать, а положить полностью вот по дорожкам. В этом случае это поможет для того, чтобы не развивались сорняки, во-первых. Во-вторых, ну там при ходьбе, ну, дополнительные удобства. Но от сорняков оно очень хорошо помогает, придавливает все. И в последующем, да, вот рекомендация такая. Потому что они все-таки боятся, что вроде бы здесь не видят никаких прям таких явных патологий, не видно, но беспокоятся за то, что мы можем что-то не заметить. Вы их, например, обработаете перед тем, как закрывать, но из-за того, что лист большой, получается, к самому рожку лекарство может не везде попасть, и потом это может стимулировать развитие каких-то патологий, пока они будут закрыты, во влаге стоять. Плюс, если вы, например, их во влажном виде вот так вот закроете, оно все равно будет это делать. Чем влажнее, тем больше возможность замерзнуть. То есть листья, если листьев много, они будут влажные и перемерзать растения все равно. Неме кылып салсак, тазалап салсак, жалбырактардычы. Могу рожоктор кышында үшүп калат бизде. Оголенный болуп калат. Бизде неме кыш суугураак болот. И кар түшсө, если кар жатса, сразу кар жаап салса, анда рожоктор селый калат. Если кар жаабай суук болуп турбаса, каранда шамал болуп турбаса, агроспан жапсаң деле рожоктор могу үшүп калат. Анан кийинки жылы түшүм аз болуп калат. Ушинтип эки киши кармап туруп, тиякта бирөөнү жүгүртөт экен, тигинде өтүп баратат. Анан бул аягына чейин жетип калат. Жепчилим Эмне жеп жүрөсүң? гүлнеке. Атың ким? Атым Рамазан. Рамазан? Канчадасың? Беште. Жок, эмеке школко. Школго барасыңбы? Ооба. Канчынчы класста окуп атасың? Налевойбу? Экинчи класс окуп атасыңбы? Налевой. Ким баласысың? Папамдын баласын Папаң аты ким? Самил Эмне жагат? гүлнеке. Клубника? Ооба. Эмете аласың? Ырдай аласыңбы? Ооба. Ырдачы гана. Эң жакшы көргөн ырың кайсы? Көкүлтел, асыла көкүлтел, калачы катынды, калачы көкүлтел. Сийинде, кийинде, сийинде, кийинде.